балдар эмесе Манастын жыйналуу жана изилденүү тарыхы боюнча кеп кылсак. Манас Баатыр жөнүндөгү биринчи жазма маалымат Сайфеттин Аксыкент менен анын уулу Ноорuz Мухаммедке таандык. Алар 16-кылымдын башталышында Тарыхтар жыйнагы деген китебин жазышкан. Анда Манас Баатырдын калмак баскынчылар менен болгон согушу сүрөттөлөт. Ал эми казак окумуштуусу Чокон Валиханов кыргыз жергесине келип, Көкөтөйдүн ашы бөлүмүн жазып жарыялаган. Василий Васильевич Радлов да кыргыздарга келип, ал Манастын 3 илтигинин 3 бөлүмүн тең жазып, кыргызчасы Санкт-Петербургда, ал эми немисчесин 1886 жылы Лейпцигде жарык көргөн.